Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ стальной. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Фашистик Германия 1939-жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы согушту күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашистик Германия 1941-жылы 22-июнда СССРге кошулган. Фашистик Германия 5,5 миллион адамдан турган 190-дивизиясы Совет өлкөсүнө басып кирген. Соғышқа биринчи болуп Кыргызстан аскер комиссары генерал-майор Панфилов командалык кылган 116-чы аткычтар дивизиясы кирген. Бул дивизия Казакстан менен Кыргызстан өкмөттөрү тарабынан түзүлгөн. Дивизиянын курамы ушул эки республиканын дыйкандарынан, жумушчуларынан жана кызматкерлеринен турган. Бир ай бою өздөрүнүн чегин бекем кармоо менен дивизиянын бөлүктөрү душмандын 2-чи танкалык, 11-чи жана 110-чу жөө аскерлер дивизиясын талкалап, 9000 немец солдаттары менен офицерлерин, 80 танканы жана башка куралдарын жок кылышкан. Воронеждин түштүк жагында Дон Дарыянын жээгиндеги согушта 1942-жылы август айында Чолпонбай Төлөбердиев душмандын дузотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943-жылы 4-февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ал эми учурда Кыргызстанда Советтер Союзунун баатыры наамын алган бир да ардагердин көзү тирүү эмес. Улуу ата мекендик согушта Совет эли эркиндик, көз каранды эместик үчүн жан аябай салгылашкан. Көө улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 000 жоокерда ата мекендик коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 10 000 кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 29 жоокер даңк орденин 3 даражасын тең алышкан. рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Не
турмушта аталардан кечкелик, Те батыштан согуш отун кечпедик, аталар төрөлө элек биз үчүн, кала бердик так астында тепселип. Бул турмушта Те батыштан сез берип турат. Клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Тотом союп, көл козгоп, убайын жайын жел козгоп, узатып калган бирөөнүн көзүн чомпоюп жел козгоп, атасы кеткен бирөөнүн аялга кайра келбеди, бешикте калган баласын бир да жолу чиркин көрбөдү. Тачы баятарда шаңа тайылып, таштакта бузуп, согуш келди жабышкан. Жап-жаш бойдон далай жоокер кыялып, жер алдында түбөлүкчө табышкан. Аянттардан күйүп турат от болуп, курман болгон жоокерлердин көздөрү эскергиле, ошолорду көргөндөр эскергиле жокпосуда көздөрү. Кайтпай калган жоокерге түбөлүк от алып, 9-майда эл журту эстелик койгон гүл жайнайт. Ардагерлер, батырлар, жеңишиңер кут болсун. Аксакал болуп сый көрүп, ден соолугуң чың болсун. Дүйнө жүзүн аталып, кара жалын каптады, кыяндай агып шаркырап, кызылгандан акканы. Ушундай акаат күндөрдө уяттан уят эмеспи улундун үйдө жатканы. Күнү дүйнөгө улуу таштык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерин коргогон. Говорит Москва. Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины, Москва, от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Сталин. Кайткан жок кайра батыштан, эстелик болду эмалар, түбөлүк отту жагышкан. Эстелик жаныма келип, улуулар бир билсе.
Биздин жарык келечегибиз үчүн жан аябай күрөшүп келген чоң ата чоң энелерибизге тайчын